Саламатсыздарбы? Биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен чефчели шорпо даярдайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге керектелүүчү азыктар ушулар. Эң алгач казаныбызга бир аз өсүмдүк майынан куябыз. Кызыган майга пиязды салып, кичине кызартып куруйбуз. Соң сабиз салдык. Картошка. Кичине аралаштырып, 1 чай кашык туз. Болгарскийди туурап салып, 1 аш кашык томат жана жакшылап аралаштырабыз. 1,5 литр суу куябыз. Чеснок кошобуз. Андан соң кайнатканга коебуз. 300 грамм кыймага 1 пиязды кырып салдык. 1 чай кашык туз, мурч коштук. Жакшылап аралаштырдык. Аз-аздан алып тегеректейбиз. Бири-бирине жабышып калбаш үчүн ун себебиз. Мына шорпобуз кайнап чыкты. Аз-аздан чефчелини тамакка кошобуз. Отуз мүнөт кайнаш керек. Мына даяр. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Каналыбызга катталыңыздар. Лайк басыңыздар, пикир жазыңыздар. Каналыбызга катталыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.